Бүгін Қырғызстан өте оор ахуалда тұрады. Біз абдан чоң қорқыныштардың барымтасында қалып қалдық. Қандай қорқыныштар? Кейбір мен тізмелеп берейін. Ең бірінші қорқыныш бұл адамдардың құқықтары мен еркіндіктерін шектеліп кетіп жатышы. Қантип? Мына араңарда бір дағы мұғалім, бір дағы врач, бір дағы қызматкер жоқ. Мына ошол интеллигенция келіп ұғыш керек болчу. Ошолар келіп барын таратып елге жайыш керек болчу. Алардың түшүнүгү бар, билими бар. Муну мына чектешти. Бул туура эмес. Экинчи коркунуч айлык акы, пенсия пособиялар, жөлөк пулдар бүгүнкү баанын кескин өсүшү менен, сомдун түшүшү менен индексация болгон жок. Кейбір шетелдік мамлекеттік институттардың изилдөөсүндө Кыргызстан эң кедей 10 өлкөнүн ичине кирип калдык. Мына ошонун кесепетинен. Үчүнчү коркунуч баалардын кескин өсүшү. Төртүнчүсү жумушсуздуктун көбөйүшү, мигранттардын кетиши. Бешинчиси биздин коопсуздук маселебиз чоң коркунучта калды. Кантип? Мына чоңалайды билесиңер, кече жакында эле тияктан аскерлер келет дегенде үйлөрүн таштап качып кетишти. Байлыгын, үйүн, малын таштап, билесиңер. Же жалганбы? Баткенде кирип келип 36 жигитибизди, кыздарыбызды, балдарыбызды жок кылып кетишти. Бул өтө чоң коркунуч. Мигранттарды алып келип ушул жерде жумуш ордун камсыз кылышыбыз керекпи? Мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн орнотушубуз керекпи? Керек. Ал бир гана адамдардын колунан келет. Кандай? Мына ошонун негизинде биз бүгүн 3 муундан турган команданы түздүк. Улуу муун, орто муун, жаш муун деп. Мына жаштарды айтсак, азыркы сүйлөгөндөр бардыгы келечектеги Чолпонбай Тилебердиев дей баатырдай жигиттерибиз. Дагы бир коркунуч бул мыйзамдын негизинде бийлик бутактарынын тең салмактуулугунун жоголушу, бирин-бирин ооздуктоонун жолдорунун болбогондугу. Тең салмактуу бийликти түзүш үчүн бир гана бүгүнкү күндө күчтүү команда керек. Бул тажрыйбалуу, билимдүү, баарын өткөн инсандардын колунан гана келет. Ошондуктан Азаттык партиясы ушундай команданы биз түздүк. Эгерде салыштырып келсек, бүгүнкү азыркы биздин турган акыбал 1941 жылкы 7 ноябрдагы Москвадагы акыбалдай болуп атат. Фашисттик Гитлер Москвага жакындаганда Сталин парад уюштурган. Ошо жерден кеткендер элим үчүн, жерим үчүн, Сталин үчүн, партиям үчүн деп согушка аттанып фашисттерди жок кылган. Мына бүгүн сиздер ошондой жоокерлерсиздер. Бийлик элдин колунда. Эгерде бүгүн биз ошондой аттансак, ошондой барып жеңишке жетишсек, биз мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобуз. Жанакы айткан коркунучтардын баарына бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк алабыз. Көптөгөн партия, 21 партия бар. Баары жакшы партия, баары кыйын жигиттер. Бирок ушундай тажрыйбалуу, билимдүү, муунга бөлгөн партиялар жок караңарда. Азаттык партиясы бардыгын айлык акы, пенсия пособияга карата көтөрүлө турган мыйзам жазат. Биз экономиканы өнүктүрө турган мыйзамдарды жаздык, инвестицияга шарт түзүп, жумуш менен камсыз кыла турган партия. Тургандардын бардыгы бүгүнкү ошо Сталиндин полководеси маршал Жуковдай. Бизде 2 легендарлуу парламенттин төрагасы кетип атат. Мен кайталап коеюн. Жалпы элге, Кыргыз элине легендарлуу парламенттин төрагасы Шеримкулов деп айттык, кайталап да бир жолу. Экинчи Кыргыз жаңы тарыхындагы легендарлуу парламент. Эч кимге баш ийбеген, парламентте буроон көтөргөн Ахметбек Келдибековдин кетип атат. Булар Жуковтар, калгандары бардыгы Рокоссовский, Конев, Василевский келечекте полководецтер. Мына ошолор гана жеңишке алып барат.
Кыргыз элин азаттыкка чыгарат. Оштон койгон биздин 3 инибиз бар. Мына кызыбыз менен 4-төө. Ошо жигиттерибизге, кызыбыздарга 100% добуштарын бересиздерби? Уккан жокмун. Дагы бир жолу 100%, калгандарыбызга 90% бериңиздер. Туурабы? Эгер бүгүн бириңер 10 болсоңор, онуңар 100 болсоңор, 100-үңөр 1000 болсоңор, Азаттык партиясына утушка жетишет.